Саламатсыздарбы? Эфирде узап аткан апта ичинде негизги жаңылыктарды баяндаган Жума Баян маалымат аналитикалык программасы. Студияда кызматта мен Акылай Маратова. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Шаардын жарымы жылуулуксуз калып, ысык суу берүү үзгүлтүккө учурады. Бишкек жылуулук электр борбору аварияга кабылды. Көлбаевдин өлтүрүлүшү мыйзамдуу болгон. Башкы көзөмөл органы жылдын жыйынтыгын чыгарды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги акыркы үлгүдөгү заманбап техникалуу болду. Кыргызстанда биринчи жолу акысыз бөйрөк алмаштырылды. Дагы 50 бейтаптын бөйрөгү бекер алмаштырылат. Бул жумада Бишкек жылуулук электр борбору экинчи жолу аварияга кабылды. Анын кесепетинен шаардын жарымы жылуулуксуз калса, ысык суу берүү токтотулду. Бул абал 2018 жылдын кышында жептин кырсыкка учурап, кала тургундары -27 градуста 5 күн жылуулуксуз калганын эске салат. 7 жыл мурунку аварияны иликтеген депутаттык комиссия модернизацияга бөлүнгөн 386 миллион доллардын чыгымдалышын иликтеп, анда бир даана кычкачтын баасы 600 долларга бааланганы ачыкталган. Бул иликтөөдө бир топ алешемдиктер ачыкталып, кылмыш иши козголгону белгилүү. 2 февралга караган түнү жептеги кырсыктан 5 адам жабыркап, алардын экөөсүнүн денесинин 95% күйүп кеткен. Ушул тапта жандандыруу бөлүмүндө жаткан 2 кызматкердин абалы оор экен айтылууда. Кырсыкка байланыштуу калаада ысык суу өчүрүлгөндүктөн мектеп бала-бакча онлайн режимге өттү. Бийлик ушул тапта кырсыктын келип чыгуу себебин аныктоо менен абалды калыбына келтирүү аракети көрүлүп жатканын байма-бай жарыялоодо. Эми башкы прокуратура жептеги жарылуу фактысына байланыштуу кылмыш иши козголгонун билдирди. Кала тургундары качан жылуулук, ысык суу менен камсыздалат? Кененирээк кесиптешим токтолот. Ушул аптанын бейшембиден жума күнгө оогон түнү саат 3-4 чамасында Бишкек жылуулук электр борборунда кырсык орун алды. Отказан жайгашкан жайдагы жарылуудан болгон өрт заматта бир канча аймакты жалмап, өрт өчүрүүчүлөрдүн да шаштысын кетирген. Жарылуунун кесепети баш каланын бир бөлүгүн жылуулуксуз калтырды. Ошол эле күнү таң эрте авария боюнча өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев баштаган тиешелүү жетекчилер чукул маалымат жыйын өткөрүп, кырдаал тууралуу билдиришти. Болжолдуу маалыматтар боюнча качелин цехте болду, 14-кат качолдо катталды деп маалымат болуп атат. Азыр мунун так маалымат болуш үчүн комиссия иштеп атат. Комиссиянын ишинин жыйынтыгы менен себептери аныкталып, кошумча маалымат берилет. Мен жана буга чейин айтып кеткендей, Бишкек шаарынын жылуулук режимин камсыздоо максатында ысык суу берүүдө азыр айрым бир объекттерге ысык суу берүүдө чектөө киргизилди. Ушуга байланыштуу дагы бир жолу шаардыктардан суранып кетмекчибиз. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап жана түшүнүү менен кабыл алууңуздарды өтүнөбүз. Ошондой эле жыйында Бишкек жылуулук тармагы ишканасынын директорунун орун басары Шаршембек Сарыкеев Бишкектин номер 3, 5, 6, 7, 11, 12 кичи райондорунда жана 8 кичи райондун бир бөлүгүндө Улан, Көкжар кичи райондорунда жылуулук берүү токтотулганын айтты. Отсутствие отопления. Бишкектин номер 3, 5, 6, 7, 11, 12 кичи райондоруна жана 8 кичи райондун бир бөлүгүнө Улан, Көкжар кичи райондоруна жылуулук берүү токтотулду. Мындан тышкары борбор каланын абоненттерине ысык суу берүүдө чектөө киргизилди. Ал ортодо өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев авария боюнча 2 версия каралып жатканын белгилеп, кырсыктын себебин атайын комиссия иликтеп жатканын кошумчалады. Мындан тышкары ал жылуулук борборундагы абал 5-7 күндүн ичинде жөнгө салынарын айтып өттү. Толугу менен азыр штаб түзүлүп, ал жакта уже уюшулду жумуштар, палаткалар тигилди, жылуулуктар берилди. Алар өзүнүн азыркы изилдөө жумуштарын жүргүзүп атат. Биринчиден, это технический жагынан бул тактоо иретинде эмнеден болушу мүмкүн себебин, экинчи
ретінен бұл служба национальной безопасностьтен аерде возможные следы диверсионных каких-то моментов. Ошо эки возможный версияны отработка кылып атышат. Бишкек шаарынын мэринин орунбасары Жыргалбек Шамыралиев борбор калааны 2 ишкана жылуулук менен камсыздай турганын айтып, шаардын 34%-ын Бишкек мэриясына караштуу Бишкек жылуулук энерго ишканасы тейлерин кошумчалады. Азыркы күнү шаарыбыз 2 системадан жылуу камсыздалат. Биринчиси бул Бишкек теплосеть жана ТЭЦтен, экинчиси болсо Бишкек теплоэнерго бул муниципальный котельныйлар болуп эсептелет. Бул 34% шаарды камтыйт Бишкек теплоэнерго. Бул болсо биздин мына батыш тарабындагы негизги бөлүктү алат. Булга Жал, Политех райондору кирет. Негизги бул тарапта проблема жок. Бүгүнкү күндө бүт жылуулук берүү, ызык суу берүү стабилдүү, штаттык режимде иштеп атат. Азыркы күнү ошо теплосеттин системасын калыбына келтирүү боюнча иштер жүрөт. Өкүнүчтүүсү жарылуунун кесепети жылуулук борбордун жумушчуларына тийди. Саламаттык сактоо тармагы жарылуудан жабыркаган 2 адамдын абалы оор экенин айтышты. Бишкек шаардык ооруканасынын башкы дарыгери Алмаз Кубатовдун билдиришинче, кырсыктан 5 адам Бишкектеги тез жардам борборуна түшкөн. Алардын 3-өсү ооруканага жаткырылып, 2-өөнө амбулатордук жардам көрсөтүлүп, үйлөрүнө жөнөтүлгөн. Ал эми жандандыруу бөлүмүндө жаткан 2 адамдын биринин денеси 90%-га, экинчисиники 80%-га күйүп калган. Реанимация бөлümüne жаткызылган 2 ордун бирөөсүнүн денеси 90%-га күйгөн, экинчисиники 80%-га күйгөн, колдору оор. Анан биякта жана бизде ожог верхних дыхательных путей дейт, дем алуу жолдорунда дагы күйгөн деген кооптонуу бар. Бөлүмгө жаткызылган оорунун колдору күйгөн, бети күйгөн, анын 10% денеси күйгөн. Ал дагы дарыланат. Биздин жакынкы максатыбыз азыр бул шоковый состояние болот, ошол шоктон чыгаруу. Бул дары-дармек бар, жетиштүү, азыркы убакта дарыланып жатат. Ошол эле кезде бул кырсыкка байланыштуу Алматы шаарында иш сапарда жүргөн Акылбек Жапаров шашылыш Бишкекке кайтып келип, мамлекет башчысы менен биргеликте жылуулук электр борборуна барып, абалы менен жеринен таанышты. Ага ылайык өлкө башчысы Садыр Жапаров тез арада үйлөрдү жана социалдык объектилерди жылуулук менен камсыздоону калыбына келтирүү боюнча чараларды көрүүнү тапшырды. Андан соң тез жардам ооруканасына барып, Бишкек жылуулук борборундагы кырсыктан жабыркагандардан кабар алып, аларга тезирээк сакайып кетүүсүн каалады. Hazır. Kandaysın? Biz Аны менен катар ишемби күнү Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев жарылуудан жабыркаган жарандардан кабар алып, бейтаптарды дарылоого көмөктөшүү максатында Түркиядан атайын адистер келгенин кабарлады. Албетте жумуш учурунда кырсыкка учураган адамдар эч качан көңүл сыртында калбоосу керек. Жабыр тарткан жалпы калаа тургундарын жылуулук менен камсыздаган жөнөкөй жумушчулар эле эмес, алардын үй бүлөсү үчүн да моралдык жактан оор абал экени айтпаса да белгилүү. Нурланбек Шакиев төраганын фондунан каражат бөлүнөрүн билдирди. Елді жылулықпен камсыздоо силер чоң эрлик кылып аткансыңар өзү негизи. Аны эми кырсык болуп, ушундай кабылыштар биз колдон келген жардамдын баарын беребиз. Жогорку кеңештин депутаттары, Жогорку кеңештин төрагалынын фондунан ушу жабыркагандардын баардыгынын дарылануусуна, үй бүлөлөрүнө азыр бүт силердин данныйларыңарды алып, сөзсүз материалдык, моралдык жардамдар болот сөзсүз түрдө биз. Мындай учурда кайдыгер эмеспиз. Президенттин тапшырмасына ылайык өзгөчө кырдаалдын келип чыгуу себептерин изилдөө боюнча мамлекеттик комиссия түзүлүп, аны министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев жетектемей болду. Төрөбаев ишине киришип, ишемби күнкү саат 12:30га карата жылуулук борборундагы акыркы кырдаалдар менен бөлүштү. 3 февраль saat 12:30'a karata
Бишкек ТЭЦінде өз кабылына келтирүү боюнча иштер жүрүп атат. МЧС Бишкек ТЭЦнин кызматкерлери өзүнүн жумушун аткарып атат. Бүт котелдор жана турбогенераторлордун кабылына келтирип атышат. Электро подключение жагын жана освещение жагын. Бул жерде мен баса белгилеп кетким келет. Бүт турбогенераторлор жана котелдор бардыгы бүтүн. Энергетика жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери менен катар жылуулук электр борборунун калыбына келтирүүгө 20 курулуш компания көмөктөшүүгө кошулду. Алардын ири техникалары менен айрым адистери жеринде иш алып бара баштаган айтылууда. Кошумчалай кетсек, жарылуу болгон күнү жылуулук үзгүлтүккө учурагандыктан Бишкектеги мектептер онлайн окууга өтсө, бала бакчалар эс алууга тартылды. Ал эми карылар үйүнүн бир бөлүгү башка жайларга которулду. Бирок тиешелүү тармак абалды калыбына келтирүү кыш шилдесинде элди жылуулук менен камсыздоо аракетин үзгүлтүксүз келтирүү камын көрүүдө. Белгилей кетсек, буга чейин 2017-жылы Кытайдан алынган каражаттын негизинде жылуулук электр борбору жаңылануудан өткөн. Бирок бир жыл өтпөй, тактап айтканда 2018-жылы кыш мезгилинде Бишкек жылуулук электр борборунда чоң авария болуп, борбор шаар бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, мурдагы премьер-министрлер баш болгон бир канча адамга кылмыш иши козголгону маалым. Албетте жылуулук борбордогу бул жолку авария өткөн окуяны эске салбай койбойт. Анда мындан да чыкырон суук өзгөчө көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары айласын таппай, айрыкча жаш балалууларга чоң түйшүк жаралган. Эстен кеткис ал күндөр бул иретте социалдык тармактарда сөз болуп, ошол учурда ири суммадагы насыя көккө сапырылып, аны жеп жуткан шектүүлөр жазасыз калганын эскеришүүдө. Ал эми бул ирет болгон авария оңдоп түзөөдөн өтпөгөн отказанда орун алганын адистер белгилешүүдө. Кырсыктын себеби комиссиянын иликтөөсүнөн кийин маалымдалат. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Жума Баян. Өткөн жылы жок кылынган Камчы Көлбаевдин өлтүрүлүшү боюнча атайын кызматтын жүргүзгөн операциясында мыйзам бузуу аныкталган эмес. Мындай чечим башкы көзөмөл органынын атайын иликтөөсүндө аныкталган. Бул туурасында башкы прокурор Курманкул Зулушев жылдын жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйында билдирди. Зулушевдин айтымында прокуратура каршылык көрсөтүп, ошондон улам атышуу болду деген мыйзамдуулугун карап, кылмыш ишти кароону УКМКга өткөрүп берген. Ошондой эле жыйында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка козголгон кылмыш иш. Абакта асынган абалда табылган Арстанбек Абдылдаев көзөмөл органындагы тазаланууга байланыштуу коомчулукта талкуу жараткан бир катар маселелер көтөрүлдү. Жыйындын жүрүшү туурасында кийинки материалда. Башкы прокуратура бул жумада адаттагыдай жылдын жыйынтыгын чыгарды. Алгач Курманкул Зулушев башкы көзөмөл органынын өткөн жылы аткарган иштерине токтолуп, андан кийин коомчулукта талкуу жаратып жаткан бир катар суроолорго жооп берди. Алардын бири мекеменин имаратында жаңырып турган Манас эпосу. Зулушевдин айтымында бүгүнкү күндө прокуратурада иштеген кызматкерлердин 95% мамлекеттик тилде сүйлөшөт. Ошол эле учурда кызматкерлерди улуттук баалуулуктарга көңүл бурдуртуп, мекенчил сезимдер козгош үчүн башкы кеңседе Манас эпосу ар дайым жаңырып турат. Биз ар бир мамлекет өзүнүн улуттук руханий дөөлөттөрүн жогору коюш керек, жогору баалаш керек. Ошо менен сугарылыш керек, жөнөкөй адамбы, кызмат адамыбы. Эгерде өзүңдүн улуттук баалуулуктарыңа, Манас эпосторубузга аларда патриоттуулук, эрдик даңазаланган. Эгер жүрөгүңө сиңсе, сен ошону ойлоносуң, жумушуңда, жашооңдо колдоносуң да. Ошол багытта мына тил мыйзамдары кабыл алынып, бизде дагы көптөгөн кызматкерлерибиз расмий тилдерде жазышкан. Бүгүнкү күндө 95% бизде мамлекет тилге өтүп, жазып, сүйлөп калышты. Ошонун таасиринде бул жалпы бир таасир этсин.
Жыйындын жүрүшүндө коомчулукта резонанс жараткан чуулгандуу окуяларда унутта калган жок. Өткөн жылы атайын операция учурунда Камчы Көлбаевдин өлтүрүлүшү боюнча мыйзам бузуу болду деген ар кандай пикирлер токтой элек. Башкы прокуратура мындай божомол ойлорду четке какты. Анткени дүйнөдөгү эң ири наркобарондордун тизмесине катталган мыйзамдагы ууру Камчы Көлбаевдин жок кылынышы боюнча учурунда президент да үн катып, атайын операциянын мыйзамдуулугун аныктоону көзөмөл органы териштирерин билдирген. Ошол күндөн баштап мен көзөмөлгө алдым, аскер прокурор да көзөмөлгө алды. Президентибиз да тапшырма берген, эгер мыйзам бузушулук болсо ишти козгоп, ишти алып карагыла деп. Биз улуттук коопсуздук кызматы ал кармоо үчүн кылмыш иш менен барышкан экен, ишин алып мыйзамдуулугун карадык. Козгоого ошол убакта жана каршылык көрсөтүп, ошондон ачыш болду деген фактылардын мыйзамдуулугун карадык. Кылмышты кайра тергөөсүн караштыруу боюнча ошолорго өткөрүп бердик. Себеп тергеген алар, бизде тергөө жок да азыр. Эгер улуттук коопсуздук кызматкерлеринин үстүнөн болсо, биз аскер прокуратурасы тергейт. Андай факты негизинен аныкталган жок, ошол бойдон тергөөсүн бүгүн улуттук коопсуздук кызматы улантып жатат. Камчы Көлбаевдин жок кылынышынан кийин атайын кызмат ага тиешелүү делген жалпы наркы 1 миллиард долларлык активтери камакка алынып, мамлекетке кайтарылганын билдирген. Алардын ичинде коттедждер, кымбат баалуу үйлөр, курулуп жаткан имараттар, эс алуу борборлору, жер тилкелери, ат сарайлар, люкс автоунаалар жана башкалар бар. Ошол эле учурда Көлбаев менен байланышта делгендер уюшкан кылмыштуу топтон баш тарткан кылмыш дүйнөсүнүн мүчөлөрү видеолорун жарыялап, ондогон мамлекеттик кызматта иштегендер жумуштан алынган. Азыркы учурда эч кандай криминалдык статусум жок. Мындан сырткары экс-президенттерге байланыштуу маселелер да көтөрүлдү. Анда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка карата 9 кылмыш иши козголгондуктан ал Кыргызстанга кайтып келсе кайра каралары белгилүү болду. Муну менен катар абактан асынган абалда табылган Арстанбек Абдылдаевдин өлүмү боюнча иш иликтенип жатканы да айтылды. Арстан Алай колуна баягы бүтүктүн шунурун алып басып жүргөнүн, анын суу чай ичип чыгып кирип атканын экранда 24 саат карап отурушат экен. Карап отуруп ошого чара колдонушкан эмес да. Ошол себептен азыр ал жаш кыз экен, бир 7 ай болгон иштегенде. Инструкциялар болгон эмес, аларга түшүндүрүү болгон эмес. Мына ушул боюнча шалакылык ишин козгоп, бүгүн тергөөсү жүрүп атат. Ошондой эле жыл ичинде башкы көзөмөл органынан өз ишин толук аткара албаган 10дон ашы кызматкер тартип комиссиясынын чечими менен жумуштан бошотулса, 6 кызматкер кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылган. Бул иштердин арасында мыйзам бузуу учуру УКМК тарабынан аныкталган фактылар да бар. Ал эми 501 кызматкерге жумушуна байланыштуу эскертүү, кызматынан төмөндөтүү сыяктуу чаралар колдонулган. Мындан сырткары мекемедеги уюшкан кылмыштуу топко байланышы бар делген тергөөчү алынган. Башкы көзөмөл органында кадр саясатында тынымсыз тазалануу иштери жүрүп жатканы менен кошо, кызматкерлердин квалификациясын жогорулатууга багытталган иштер да жүргүзүлүүдө. Реалдуу деңгээлде ошол бир жумушуна колдоно турган, бир пайдап келе турган университет, академиянын алкагында да окутууларды баштайбыз. Чет мамлекеттерде башка прокуратурлар менен кызматташып атабыз. Аларда жакшы практикаларда киргизебиз биз өзгө. Киргизип, күнүгө прокурор мыйзамды күнүгө тааныш керек. Басма сөз жыйынында башкы көзөмөл органы тарабынан 1 жыл ичинде 40 миңден ашы кылмыш иши катталып, ошол эле учурда аялдарга карата колдонулган зомбулуктун баскычы жогорулаган. Прокуратура тарабынан өткөн жылы аялдарга карата жасалган зордук зомбулук боюнча 8340 кылмыш иши козголсо, бул 2022 жылга салыштырмалуу 3159 ишке көп экендигин ырастайт. Бул көрсөткүч аялдын, жашы жетелек балдардын, майыптыгы бар жана улгайган адамдардын үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоодо чабал экенин көрсөткөндүктөн, прокуратура органдары быйыл бул багыттагы көзөмөлдү күчөтөрүн белгиледи. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, Жума Баян. Жума ичинде өзгөчө кырдаалдар министрлигине акыркы үлгүдөгү куткаруу техникалары тапшырылды. Расмий тапшыруу салтанаты Борбордун эски аянтында өтүп, ага улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев катышты. Атайын кызматтын төрагасы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерин техникаларга аяр мамиле жасоого чакырып, аларга бир катар тапшырмаларды берди.
Жыл жаңырганда жаңы техникалуу болгон өзгөчө кырдаалдар министрлигине куткаруу шаймандарын алуу үчүн бюджеттен 35 миллион сом бөлүнгөн. Өткөн жылдан тарта министрликтин техникасын жаңылоого өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыктан куткаруучулар соңку 25 жылдан кийин жаңы техникалар менен камсыздала баштаган. Жаңы техникаларды тапшыруу аземине кесиптешим токтолот. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине атайын техникалар жана шаймандар берилди. Буга республикалык бюджеттен 35 миллион сом каражат бөлүнгөн. Эми алдыда бул берилген техникалар жана шаймандар куткаруучулардын ишин жеңилдетет деген ойдобуз. Бул ирет өзгөчө кырдаалдар министрлигине табигый жана техногендик кырсыктардын кесепеттерин жоюуда колдонулуучу акыркы үлгүдөгү куткаруу шаймандары тапшырылды. Тактап айтканда, апат болгон жерде түнкүсүн электр энергиясы жок шартта ыкчам куткаруу иштерин жүргүзүүгө ылайыкталган күн энергиясы, дизелдик күйүүчү май менен иштей турган жарык бергичтер, темир кескичтер, өрт кырсыгында көп кабаттуу имараттарга чыгууда колдонулуучу 3 муунактуу тепкичтер, урандылардын астында куткаруу ишине керектелүүчү кол шайманы жана ушул сындуу куткаруу шаймандарынын топтому алынды. Куткаруу жабдыктары мында флисовый мембранный куртка, шим, бүт, гетраларынан бери обувьтарда горный атайын ледоруб, бүт кошкаларын бардыгын бул 10 адамдан турган снаряженияны биздин Альянс Алтын жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан өзгөчө кырдаалдар министрлигине жардам катары спонсорский кылып бизге белек кылышкан. Биякта азыр 4 образец катары көргөзүп атабыз. А так негизи 10 кишилик комплект. Ал эми техникалар эски аянтта салтанаттуу түрдө Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин катышуусунда тапшырылып, өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажекеев баш болгон өздүк курам катышты. Иш-чарада сөз сүйлөгөн Ташиев бир кездери өзгөчө кырдаалдар министрлигинде иштегенин эскерип, эми министрликте мурдагыга салыштырмалуу учурда абал бир топ жакшырганын айтып өттү. Бүгін сіздерге 28 техника тапшырылат. Анын 10-ы Беларусь өлкөсүнөн алынып келинген БелАЗ 754-75-40 үлгүсүндөгү карьердик жүк ташуучу чоң машина. Ал эми калганы заманбап медициналык 4 жана өрт өчүрүүчү 4 техника келди. Ага кабинет министринин тескемесинин негизинде республикалык бюджеттен 35 миллион сом бөлүнүп берилген. Гидравликалык кайчылар, кысуусу жана плиталарды жылдыруучу сыяктуу жана башка шаймандар алынды. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, Туркиядагы жер титирөөдө экскаватор кире албаган татаал жерлерде оор плиталар жылдырууда атайын техникалар, аспаптар жакшы жардам келет. Мына ушундай техникалар эми биздин Кыргызстаныбызда дагы пайда болду. Ошондой эле Камчыбек Ташиев техникаларды көрүп таанышкан соң өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажекеевке ийгилик каалап, ишти кынтыксыз алып кетерине ишенимин билдирди. Удачи вам, успехов. Я очень надеюсь, что там МЧС сейчас полностью переоборудован, МЧС полностью техническое перевооружение, так? У вас имеются соответствующие технологии, техники. Пожалуйста, оказывайте помощь и работайте. Удачи вам. Спасибо. Андан соң заманбап дрондордун кылмыш кырсык учурунда тийгизген пайдасы жана жаңы келген техникалардын артыкчылыктары айтылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде учкучсуз учуучу аппараттар колдонулат. Бул жерде ар кандай түрлөрү бар. Кичинекей дрондон баштап чоң дронго чейин. Мисалга кичинекей дрондорду биз издеп куткаруу жанагындай маршруттарды түзүү, жанагындай ликвидационный мероприятияларга колдонобуз. Жанагындай дагы тепловизоры менен атайын дрондор бар. Ошол адамдарды куткаруу учурунда адамдардын жылуулугун менен адамдарды ошо издеп таап куткарганга аракет кылабыз. Андан сырткары жүк ташуучу дрондор бар. Жүк ташуучу дрондорду биз ошол жериндеги жабыркаган жарандарга ар кандай медикаменттерди, байланыш каражаттарын, биринчи суу, тамак аш мисалга жеткиргенге колдонобуз. Ал ортодо өзгөчө кырдаалдар министринин биринчи орун басары Урматбек Шамырканов алынган техникалар аталган министрликтин иштөө дараметин жогорулатып, кандай апаат болбосун өз убагында чара көргөнгө мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатканын белгиледи. Ошо өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу кызматтарына бериле турган ошо медициналык тез жардам унаалары, алар ошо
кандай гана ДТП болобу же болбосо жол кырсыктары башка дагы кырсыктар боло турган болсо ошо биздин куткаруучулар менен чогуу чыгат дагы эгерде ошондой жабыркаганды жеткире турган болсо ошо жеткирүү иш чараларын жүргүзмөкчү да. Ушулардын баары тең бүгүнкү күндө өзгөчө кылдалар министрлигинин потенциалын дагы бир жолу жогорулат жана биздин өзүбүздүн ушундай кандай гана апат болбосун, кандай гана өзгөчө кылдалардын түрү болбосун, ошолорго мындай жооп кайтарганга же болбосо өз убагында чара көргөнгө бизге мүмкүнчүлүк берет. Жогорку жетекчиликке чоң рахмат билгизебиз. Бул техниканын өтө жакшы жактары бар экен. Бул мындай машина, чоң машина кире албаган жакка өтө кирип, ошол жери өтө ыңгайлуу экен да бизгечи. Эми буюрса келечекте ушул техника менен мамлекетибизге жакшы иштерибизди көрсөтөбүз деген ниеттебиз. Кошумчалай кетсек, Ташиев министрликтин кызматкерлерин берилген ар бир техникага аяр мамиле жасоого чакырып, жана бир катар тапшырмаларды берди. Атап айтканда, табигый кырсыктар, анын ичинде жер титирөөлөр жакындап келе жаткандыгы жөнүндө эртерээк эскертүү мүмкүнчүлүгүн жасалма интеллекттин жардамында карап чыгууну тапшырды. Министрликтин маалыматына караганда, акыркы 3 жылда 700дөн ашуун техника алынган. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Жума Баян. Кыргызстанда мамлекеттин эсебинен биринчи жолу акысыз бөйрөк бекер алмаштырылды. Алгачкы операция жума ичинде борбордун эне жана баланы коргоо улуттук борборунда жасалды. Анда 22 жаштагы бейтапка өзүнүн атасы донор болду. Саламаттык сактоо министрлиги ушу тапта бейтаптар өздөрүн жакшы сезип, дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин билдирет. Быйыл ушундай эле акысыз бөйрөк алмаштыруу операциясы жалпы 50 адамга жасалары пландалууда. Алар атайын комиссиянын негизинде кабыл алынып, донор аныкталса операциясы бекер жасалат. Саламаттык сактоо министрлиги бул кадам гемодиализге кеткен каражатты үнөмдөө максатында экендигин билдирет. Бул жумада биринчи жолу Кыргызстанда бөйрөк бекер алмаштырылды. Операция 22 жаштагы Айнаска жазалып, ага өзүнүн атасы донор болду. 6 айдан бери бөйрөк оорусунан жабыркаган бейтаптын өмүрү гемодиализге байланып, жумасына 3 жолу канын тазалатууга мажбур болчу. Эми Айнаска атасы өзүнүн бөйрөгүн бергендиктен алдын ала тиешелүү текшерүүлөр жүргүзүлгөн. Андыктан операция алдында атасы менен кызы атайын обсервацияга алынган. Толкундан атам, ойлон атам кандай өтөт деп. Кызына өзүнүн органын берем деп даярданып жаткан Сайып Ормонов бейтапканадагы кийинки палатага жайгаштырылган. Кызынын эл катары саламаттыгы чың болуусун каалаган ата операция ийгиликтүү болот деп ишенет. Мен эми кызым үчүн баарын даярмын. Баарын нерсени берүүгө даярмын да. Акысыз жасалган операция борбордогу эне жана баланы коргоо улуттук борборунда ишке ашырылды. Мындан улам саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев бөйрөктү бекер алмаштыруу операциясына чейинки даярдык менен таанышты. Азыркы кезде Садыр Кожосунун демилгөсү менен 50 бөйрөк алмаштыруу бул мамлекет төлөп берет. Бир да тыйын больнойдон алынбайт да. Уже мынакей азыр төлөндү. Бүгүн мынакей биринчи ушул бөйрөк алмаштыруу, бекер бөйрөк алмаштыруу Енсомитте кылынып атат. Буга министр бөйрөктү алмаштыруу $7,5 же бул 620 000 сомду түзөөрүн кошумчалады. Ал эми эне жана баланы коргоо улуттук борборунун трансплантология бөлүмүнүн башчысы Мирбек Байзаковдун айтымында, ооруканада бөйрөк алмаштыруу операциясы 2018 жылы башталып, бүгүнкү күнгө чейин жалпы 44 операция жасалган. Буга чейин бүт операциянын жанагы чыгымдарын баарын бейтаптардын эсебинен жасалып келген. Орточо бул 620 000 сом түзөт, 617 000 сом болуш керек жаңылбасам. Эми тилекке каршы ушул күнгө чейин мамлекет тарабынан жетерлүү көңүл бурулбай келген. Өткөн жылдын аягынан бери ушу трансплантацияга жакшы чоң жаңылыктар кирип атат деп айта алабыз. Буга чейин өзүңүзгө белгилүү болгондой, жанагы донорлордун бере ала турган мүмкүнчүлүктөрүн кеңейткен мыйзамга кол коюлду деп билебиз. Бүгүндөн таптан буюрса бекер болсо, мындан ары иштер да оңолот деп ойлойбуз. Себеп дегенде көбүнүн каражат жетпейт.
Ошол эле учурда өкмөт бир адамдын гемодиализине 1 жылга 1,5 миллион сом бөлүп келсе, ага салыштырмалуу операция аркылуу бөйрөгүн алмаштырууга кеткен чыгымда каражат азыраак коротулат. Ушул тапта республика боюнча жалпы 2654 бейтап мамлекеттин эсебинен бекер гемодиализ алса, ал үчүн бюджеттен 2024 жылга 2 миллиард 400 миллион сом бөлүнгөн. Мындан улам министр Алымкадыр Бейшеналиев акысыз бөйрөк алмаштыруу операциясы боюнча тизмени аныктоо ишин атайын комиссия алып бараарын билдирди. Эне жана бала борборунда болот. Аларга мынакей ушул жердеги мен бүгүн ответственныйларды койдум. Алардын телефондору баардык жерде болот. Күнү түнү алар телефондо болуп принимать этет. Бейшебаева Насира Адылбековна, нефрология отделениянын заведующий, и ошондой эле Байзаков Мирбек Турсунбекович, трансплантология отделениянын заведующий. Ал эми акысыз бөйрөк алмаштыруу операциясы 1 февралда жасалып, ийгиликтүү аяктаган айтылды. Министр өзү катышкан операция 4 саатка жакын убакытка созулуп, ага 3 хирург, 1 анестезиолог, 2 анестезист медайым жана 2 хирургиялык медайымдан турган 2 медициналык бригада катышкан. Бейтаптар операциядан кийин алгачкы 3-4 күн жандандыруу бөлүмүндө дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, андан кийин трансплантология бөлүмүнө которулат. Учурда алар өздөрүн жакшы сезип жатышкан айтылды. Быйыл ушундай эле бекер бөйрөк алмаштыруу операциясы дагы 50 бейтапка жасалары пландалууда. Бул акысыз операция медицина тармагындагы тарыхый окуялардын бири. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, Жума Баян. Узап бараткан аптанын Жума Баян маалымат аналитикалык программасы мына ушундай маанилүү жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.